Ayallardan içinen cemaatta biri ilimdürek bolup namazda imamçılıkka ötse İslam ruhsat berebi. Ayallar ağa uyusa bolobu deydi. Жоқ туғандар болбойт. Ayallardan cemaati болбойт. Erkekler gana cemaatmen. Ayallar жалғыз окушат. 10 ayal bolsa da 10 teң жалғыз. Albatta erkek bunun arkasında iktida kıla turgan bolsa, anda bola berет. Balаңыз бар, атаңыз бар, жана күйөөңүз бар деген аркасына ыктыда кылса боло берет. Бирок кооматты аял айтпайт, эркек айтат коомат. Аялына кээ бирлер кооматын айтырып коюп, өзү имам болуп. Аялдар өзү фарызга деле коомат айтпайт. Макулбу? Сразу эле окуй беришет аялдар. Эркектер, бирок ушунда бир маселе бар, туугандар. Мындай да, мечитте азан айтылды, коомат айтылды, фарыз окулду. Эми келдиңиз. Кечигип калдыңыз. Кооматы жок окуйсуз намазды. Түшүндүңүздөрбү? Деди. Көп бул жерде суроолордон. Коомат айтып эле жүргөнбү? Коом айтып эле жүргөн. Андай эмес. Бул мечиттин азаны айтылды, кооматы бүттү. Өзү кооматка жетип келишиңиз керек эле. Кооматка кечиктиңиз. Кто опоздал, сам себя наказал дейт. Кечиктиңби? Өзүң мына. Эми не болду? Эми убакыт болуп калдыбы? Демек туугандар келгенде кооматы жок окуйсуз. Эгер бул жакта эмесиз, азан айтылды, коомат айтылды, бирок ал кафедесиз да. Кафеде отурасыз да. Кафеде ошол жерде намазкана коомат менен окуйсуз жерде. Үйдө коомат менен окуйсуз. Түшүнүктүбү? Үйдө коомат менен. Желательно мына жерде имам мына жерде турган жерге жамаат кылбаш керек. Тиякта болсо макул. Ошондо дагы келгиле деп чакырып, оңгор бергип ал болбойт. Макулбу? Ошол жерге айтат бир 3-4 бир чакырбастан туруп келип калсаң аркаңан намаз окуса болот. Себеп неге? Мусулмандын биримдүүлүгүнө залака тийгизип атасыңар да. Мусулман бир учуда келип туруш керек эле. Как? Жарым саат убакыт өткөн. Убакыт өтүп кеттиби? Все. Жарым саат. Ондай өтүп кетсе, бул жерде вот, например, мечиттерде, кайсыл мечитте имамы болсо, азан коомат айтылгандан кийин бул мечитте болду. Жарым сааттан кийин келеби, 1 сааттан кийин келеби, ушул мечитте коомат айтылбайт. Келесин, койт 2 сааттан кийин кел, мисалы куптанды окудук, жамаат менен окудук. Азан айтылды, коомат ушуга айтылды, бүттү. 2 сааттан кийин түнү саат 1-де бирөө келди. Кооматы жок окуйсуң. Кооматы жок. Көчөдө окусаң, коомат менен окуйсуң. Мечиттин ичинде коомат айтылып бүткөн. Жамааттан кийин жамаат өзү окулуусу жакшы эмес. Жамаат менен. Айтып атпаймынбы? Бунун ошол себеби мусулмандын биримдүүлүгүнө залака келет. Анан бир жамаат да 10 келип, кайра бир жамаат 10 келип, жарым сааттан кийин 10 келип, 1 сааттан кийин, мына алганда пешимдин бай убактысы эмне болдунда? Мусулмандын негизги жамаат менен окуп чакырып атканы ынтымак, күч, баардыгы биримдүүлүктө. Күч бирдикте. Мына ал жерден пайгамбарыбыз келип туруп окубай коюп үйүнө барган жери учурлары болгон да. Спорло. Ошон үчүн аалымдар мына ортолуу фатваны берип, эгерде ошондой кокустан жамаат окулуп бүттүбү, кел жалгыз окуган жакшыраак. Болсо мисалы келсең, анда 4-5 болуп мейли. Ошондо дагы кел жок, сразу эле. Аркадан келип отурган болсо мейли. Жамаат менен окуйбуз, келгиле деп чакыруу болбойт. Имам жок жерде боло берет. Мисалы, аны көчөдө намазкана куруп койгон, же болбосо бир кафеде куруп койгон, жерде имам жок да. Имам дайын эмес да. Анда либоин келип туруп имам боло бересиң. Аркадан келип 4, 10, 20 окуй берет анда. Макул? Ал бөлөк. Өкүм бөлөк. Бул мечиттин өкүмү. Мечитте имам бар. Ильяс деген дамла барбы? Эгерде мутаайин имам дайындалган болсо, ошолдо 5 убакыт намаз окуп турган имам бар го, болду, ал жерде да коомат айтылбайт. Азыр түшүнүктүү болдубу? Аялдар үйдө эмне кылат экен? Коомат айтпайт. Аркаңызга тургузсаңыз коомат айтырбаңыз. Коомат айтпай окуса болобу үйдө? Үйдө? Машинеде айтпай шашып
тарки сүннет калып кетет. Айтыш керек. Үйдө комат айтыңыз. Талада обязательно. Поледе, төө ашууда там Жоқ, азан айтыңыз. Азан айтыңыз. Талада боло турган болсоңуздар, сөзсүз азан. Азан сүннөт, азан катык айтыңыз. Анан комат айтыңыз, анан окуңуз. Хорошо? Эгер бул шаарда үйдө азан айтпай эле койсоңуз болот. Эмне үчүн? Мечиттин азаны жетиштүү сизге. Сиз уктуңузбу, укпай калдыңызбы, кызыктырбайт. Бул убакыт айтылды, ушу жетиштүү бардыгына. Эгерде башка жакта айылда же сапарда болсоңуз, анда айтыңыз. Токтоп. Самолет учуп калсаңыз айтпаңыз, главное ошол. Азан айтсаң, чоч деле. Хорошо?